Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарылышта Мирбек Аталбековдун Алдадың аттуу чыгармасын типа разбар кылып түшүндүрүп берем, урматтуу достор. Чынын айтсам, 30 дизлайк алат деп, мынча тез алат деп күтпөдүм эле, хотя бы эртеңге бир 30 дизлайк болсо керек деп ойлодум эле. Азыр уже 31 дизлайк менен, 32 дизлайк менен 1 саат өтө эле 32 дизлайк басып салгым али. Болбойт да мындай. Кысасы башында вступлениясын көргөзөм, анан бой менен кантип чертсе болот экенин көргөзөм менин версиям. Анан жакса, дальше типа разбор, урматтуу достор. Башталат. Демесе башынан баштап түшүндүрүп кетерин, урматтуу достор. Аккордтон көргөзүп берем, кийин боюн көргөзүп берем, кийин башында вступлениясын көргөзүп берем. 6 аккордтон турат, урматтуу достор. Биринчи аккорд жанагы стандартный эле биринчи аккорд, биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. 2, 3, 4. Экинчи аккорд, биринчи лат, биринчи кыл, экинчи лат, үчүнчү кыл, үчүнчү лат, экинчи кыл. 1, 2, 3. Кылдарды косатам 1, 2, 3 деп. Үчүнчү аккорд, биринчи лат, үчүнчү кыл, экинчи лат, төртүнчү, бешинчи кыл. 3, 4, 5. Үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд, биринчи лат, экинчи кыл, экинчи лат, үчүнчү кыл, үчүнчү лат, төртүнчү кыл. Төртүнчү аккорд, бешинчи аккорд, биринчи лат, экинчи кыл, экинчи лат, төртүнчү кыл, төртүнчү лат, биринчи лат, экинчи кыл, экинчи лат, төртүнчү кыл, үчүнчү лат, бешинчи кыл. Мандырар болуп калдым. 2, 4, 5 кылдарды бассам, бул бешинчи аккорд, алтынчы аккорд, экинчи лат, бешинчи кыл, үчүнчү лат, экинчи кыл. Ушу эки эле кыл басылат. Бул ушу 6 аккордду эстеп калыңыздар, урматтуу достор. Боюн көргөзүп берейин, урматтуу достор. Ылдый-өйдө удар, өйдө-өйдө удар. Болду. Ылдый-өйдө удар, өйдө-өйдө удар. Урматтуу достор, боюн көрсөттүм. Эми башында терип четкен жерин көргөзөйүн. Бир аз эми ушу жер. Ушу терип четкенди көргөзгөн негизи анча жагы бербейт, себеби кыйын. Бу жерде накта слух керек. Онтип аккордко салып кое бербейсиң. Мынакей биринчи аккордду алабыз дагы. Мына биринчи аккордду 5-кыл менен баштайбыз.
5, 4, 3, 2, 2. Na, 2 жолу черткенде экинчи кылды. Бирисинде эч нерсени баспай чертилет, экинчисинде биринчи латтын экинчи кылын басып чертилет. Башында айланбаш үчүн мынакей. Мына колго маани бериңиздер. Бул жакта айтып турам. 5, 4, 3, 2, 2. 5, 4, 3. Мына экинчи кыл басылбайт. 2, 2. Ушуну 2 жолу кайталайт. Мынакей тезирээк эми. Эми 4-нчү аккордду аласыздар дагы. Азыркындай эле 5, 4, 3, 2, 2 кылдарды айтып атам. Буну деле 2 жолу кайталайт. Андан кийин мына 6-нчы аккордду алып туруп, буда деле 5, 4, 3. Бирок бул жерде 3-нчү кылды 2 жолу чертесиздер. Экинчисинде мынаны басасыздар. Экинчисинде экинчи латтын 3-нчү кылын басасыздар. Мына 5, 4, 3, 2. Буну бир эле жолу кылат. Дагы 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2. Bunu andan kийин 3-нчы аккордду алып туруп, бул жерде да 5, 4, 3, 3, 2. Эстеп калдыңыздарбы? Буну дагы мына биринчи аккордду дагы бир жолу кыласыздар. 5, 4, 3, 2, 2 кылып туруп, анан 3-нчы аккордду алып туруп, мына кылдарды 5, 4, 3, 2. Экинчи кылдын 3-нчы латты бастырып деп бүтүрүп коюшат. Мына экинчи кыл, биринчи кыл. Мынакей ушул жерин дагы бир жолу көргөзүп кетейин. Мына 3-нчы аккордду аласыздар дагы. Кылдарды айттым. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Мындай звук чыгыш керек. Мынакей башынан секинирээк кылып көргөзүп кетейин. Ушундай болот, урматтуу достор. Эгерде аккордторду жаттап алсаңыздар, башында ошо чертип өткөн жердегидей кылып неме кылып берет. Ошодон кайсы аккордтор кайсы жерде колдонулат экенин көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот. Экинчи куплет ошондой эле болуп калат. Эгерде более подробно алмашкан жерлерди көргүңүздөр келсе, дальше кеттик. Биринчи аккорд менен баштайбыз дагы. Деп туруп 3-нчы аккордду алабыз. Биринчи аккорд деп туруп 3-нчы аккордду алып туруп кайтарадан биринчи аккордко түшөбүз. Мындай болуш керек да. Көз артыша тиги карап, барысы жашы карысы деп туруп экинчи куплет башталып кетиш керек биринчи аккорд менен. Үчүнчү аккорд. Биринчи аккорд менен припев башталат. Сен мени алдадың. Экинчи аккорд. Нерде 5-нчи аккорд? Жок, 6-нчы аккорд. Мен байкуш алдандым. 5-нчы аккорд. 3-нчы аккорд. Мындай болуш керек.
Мен байкуш алданdım Sen mağan suyuyor birinci akord Benim sözlerim ikinci akord kayda Men bolsa altıncı akord Düşen cürüm kayda Beşinci akord İkinci akord degen sözlerim kay Üçüncü akord kayda Nerede ele 4. akord koldanılат İşenbeyim sağa 3. akord Sa 4. akord 3. akord 1. akord менен Кыскасы оңойраак болуш үчүн башында эле ырдын жанында аккорддордун номерлерин жазып койгон жерден ошол жерден көрүңүздөр урматтуу достор кайсы жерде кайсы аккорд колдонулат экенин